Саламатсызбы апа? Бүгүн өзүңүздүн көйгөйлүү маселеңиз менен бөлүшүп кетпейсизби? Сизге суроо, өзүңүздү тааныштырып айтып бериңиз көкүрөгүңүздөгүнү. Мен Кызыл айында жашайм. Жашым 82-де. Көкүрөгүмдө кичине эмени айтайын балам. Адеп айтканда эле картайганда оорукчал болуп калдык. Көп ооруйбуз. Каражатыбыз жетишпейт, пенсиябыз аз. 6 миңге жетпеген пенсия алам. Дәрі дармакка дегеле чекесине де барбайт экен. Үйдө Кудайга шүгүр балдарым бар, неберелерим бар. Ошолордун ичер жери бар. Ошолорго жетишпейт экен. Светиңер болсо кымбат. Пенсияңар аз. Анан биздин сураарыбыз ошо пенсияны көбөйтүп койсоңор. Светти арзаныраак кылып койсоңор. Балдарым болсо, неберелерим Кудайга шүгүр 4-5 алган пасоюусу жок. Жалаң эле эмне десе жериңер бар, машинеңер бар деп эле өйдө жакка кайрылса пенсия жөнүндө. Пенсия аз балам. Ушу пенсиябызды көбөйтүп койсоңор, биз деле Кудай билет канча жашайбыз. Аркабызда бала чакабыз бар. Силерден айтып суранарыбыз ошо пенсия менен деге светти көбөйтүп койсоңор. Балдарыңыз, неберелериңиз пособие алабы апа? Албайт да, каяктагы пособие. Эмнеге албайт? Пособие деп барсаң эле, міне үйдө балаңыздын машинеси бар экен, талаңарда жериңер бар. Ошо жетише силерге деп кой, анан кайкырстанабыз. Ошо менен отурабыз. 4 кызым бар. 5. Алар болсо 4 тең контракт менен окуп атыр. 3 шаарда, 1 колунда. Эптеп тырышып, балдардын өз мээнети менен баягы жерден тапкан бирге пособиеси менен балдарды багып атат. Анан биз айлабыз жок ошо, пенсияны тиктеп отурабыз. Ушуну бир көбөйтүп койсоңор силерден сурансак. Светти азандатып койсоңор. Ошо биздин жашообуз ушундай балам. Рахмат апа.